алайынчы деген. Кимде андай болуп атат. Талас, Нургүл Жакытман таң. Сонун дейт. Жеңил туруп, жакшы маанайда туруп, бул уже атсаңар уже бул адатка кирди дегенди түшүндүрөт да. Анда келиңиздер. Дуа кылып алалы. Эртең менен турганда пайгамбарыбыз ушул дуаны окучу экен. Анткени ушул күнгө береке бер, пайдалуу рызык бер. Ушу ибадаттарымды кылган ишимдин баарын эмне кыл, өзүңө ыраазычылык үчүн кылатам, ошого эмне кабыл кыл деп дуа кылганда. Ошондуктан күндө эртең менен тургандан кийин, намаз окусаңыздар, багымдык намаздан кийин, намазга еще жаңы келем, окуйм деп ниет кылып аткандар, эртең менен туруп көзүңүздөрдү ачкандан кийин ушу дуаны окуп, ушу күнгө береке сураңыздар. Сөзсүз түрдө Бисмиллахиррахманиррахим. Аллахумма инни асалюка ильман нафиян ва ризкан таyyибан ва амалян мутакаббалян. Аллахумма инни асалюка ильман нафиян ва ризкан таyyибан ва амалян мутакаббалян. Аллахумма инни асалюка ильман нафиян ва ризкан таyyибан ва амалян. О Алла, ушул күндү берекелүү кыл, пайдалуу илим, адал рызкы жана кабыл болгон амалдарды баарыбызга насип кылып, ушул окуп аткан баардык окуучуларыбызга пайда илим алган билим пайдалуу кылып, жашоосун жакшы нурга өзгөрткөнгө насип кыл дейбиз. Бүгүн абдан дагы бир сонун темалардын бири. Ушун бүгүн абдан мындай терең, глубинный ачуу болмокчу. Ошондуктан жүрөгүңүздөрдү ачып, ушул сабактан мен өзгөрүп алам, ушул сабактан мен өнүгө алам, ушул сабактан мен баардык суроолорума жоопторумду алам деп даже суроолоруңуздарды 2-3 сурооңуздар жазып койсоңуздар болот. Ар бир сабакка отурганда негизи жөн эле отурбастан ниет кылып, анан ушул сабактан мен ушул суроолорума жооп алгым келет деп жазып койсоңуздар, иншаллах сөзсүз түрдө ошол сурооңуздарга жооп аласыздар да. Ошондуктан мээни өтпөдүк белек, мээге задача берип туруш керек, мээге нагрузка берип туруш керек. Эгер мээни жөн эле эчтеке кылбасак, ал мээ жөн эле жүрө берет деп ар кайсы жакта учуп элечи өзү каалаган жерде. Ошондуктан күн сайын сабакка келгенде, бир нерсе кылып атканда өзүбүздү мээбизди эмне кылып турабыз, багыт берип турабыз мээбизгечи. Мага азыр могу суроолорума жооп керек. Мен ушул сабактан алам, например, да. Китеп окуп атканда деле ушул суроолорума жооп алгым келет же ушул нерсени билгим келет деп туруп окусаңыз, сөзсүз түрдө ошол башкача окуйсуз да. Аябай мындай кунт коюп, туюу менен внимательно окуйсуздар да, сөзсүз түрдө жакшы бир нерсе аласыздар. И негизи эле жашоодо деле ниетти оңдоп туруш керек дейт да, постоянно, анткени биз ниетибиз постоянно мындай туура эмес ниеттерди коюп алышыбыз мүмкүн да. Анан ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам турганда сахабалар эмнеден чарчадың дегенде, биз согушкандан чарчаган жокпуз, биз ачка болгондон чарчаган жокпуз, биз деген ниетибизди оңдоодон чарчадык дейт да. Элестетсеңиздер, биздин ниетибиз минута сайын мындай өзгөрүлүп турат, башкача болуп турат, өзүбүз даже билбей калышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан минута сайын өзүбүздүн ниетибизди оңдоп турушубуз керек. Мен бул нерсени эмне үчүн кылып атам, мен могу ниет менен кылып атам. Сөзсүз түрдө ар бир ишибизде эмне болуш керек? Аллах Тааланын ыраазычылыгы болуш керек да. Анда эмесе баштайлы. Баардыгыңыздар жакшы көрүп, жакшы угуп атсаңыздар, мен комментарийде өчүрүп коеюн, сиздерге көрүнүктүү болсун. Так. Сүйүү берчи деген тема биздин бүгүнкү темабыз. Бул абдан мындай маанилүү, абдан биздин азыркы жашообузда көп сизде өзүңүздөрдүн кыймыл аракетиңиздерге, көп өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарга жооп аласыздар деп ишенем бүгүнкү сабактанчы. Анткени бул действительно психологический сабак. Сөзсүз түрдө 3, 4, 5, 6 жолу көрүңүздөр, сөзсүз түрдө башкалар менен бөлүшүңүздөр, алган сабакты башкаларга айтып, бөлүшүп атып, өзүңүздөрдө да жаңы мындай түшүнүк кененирээк болуп, мындай башкачараак болот да. Эмне үчүн көп адамдарга негизи 90%, даже 95% дүйнө жүзүндө адамдарга сүйүү жетпейт да, мээрим жетпейт. И ошо адамдар, сүйүү жетпеген адамдар сүйүүнү өмүр бою издеп келишет да, ошол мээримди издеп келишет. И башкалардан орусча айтканда требовать этип келишет да, сен мага бер, мага ушуну бер депчи. Эгер ар бир эле адамда бар, мага бул муну кылыш керек же бериш керек, күйөөм муну кылыш керек, балдарым муну кылыш керек, бизнесте мага мындай нерсени бериш керек деген нерселер болсо, значит адамда сүйүү жетпейт, мээрим жетпейт да.
И бул дагы кандай болушу мүмкүн да, временами, постоянно эмес, мындай тревожность, сарсанаа болуу, мындай кыжаалатсыздануу, эчтеке деле жок, баары эле жакшы, бирок адам туруп эле кыжаалат боло берет да. Эртеңки күнү эмне болот, эртеңки күнү кантип жашайбыз, биринчи күнгү күн эмне болот, кантебиз, акча чыкпай калса кантебиз, мындай болуп калса кантебиз деп эле жок нерсени ойлоп эле адам эмне болуп баштайт, кыжаалат болуп баштайт да. Сарсанаа боло берет бир нерселерге, балдарына сарсанаа боло берет, күйөөсүнө, ата энесине, бир туугандарына сарсанаа боло берет. Ооруп калсачы, кичине ооруп калса деле мындай болуп кетсечи, күчөп кетсечи деп эмне кичинекей нерседен эле чоң нерсени пайда кылып алып өзү сарсанаа кыла берет да. Кээ бир адамдар бар, постоянно ушундай состояниеде жашайт да. Состояние деген бул абал. Абал, биздин абалыбыз, например, биз кубанычтабыз же биз кайгыдабыз деген сыяктуу эле бул сарсанаада болуу, кыжаалатсыздануу, бул дагы абал да. Анан ошол абал эмне болуп айланып калат, бизге адатка айланып калат да. Анткени ал абалдагы бул вот кыжаалатсыздануу, сарсанаа болуу, переживать этип башкаларга жүрөр, ушундай сыяктуу жүргөн, бул дагы биздин мээде гормондорду бөлүп чыгат, ошого жараша. И соответственно биздин дене ушул гормондорго да көнүп калат да. И бул дагы акырындап мээ ошол гормондорго көнүп, бул биздин адатка айланып калат да. Кээ бирде адамдардыкы болот временами, баары жакшы, анан бир мезде эле мындай өзүн өзү эле кайгырып, өзүн өзү эле мындай грусть, печаль деп коет го, мына кайгылуу состоянияга түшүп калат да. Переживать этип эле, сарсанаа болуп эле, кыжаалат болуп эле, напримерчи. Анан кайра бир моменттен ошол абалдан чыгат, кайра эле бир моменттен кийин, бир айда бирби, кээ бир айда, кээ бирлерге 2 айда бирби ушул абалга түшө берет да. Баары жакшы болуп туруп эле, например, менде мурун болчу, ушу окууларды окуп, ушу бизнеске келип иштегиче, ушу бизнести иштеп баштаганда деле мен ошо өзүм байкагам, ага чейин байкабай жүргөм экен да. Туруп эле мен кыжаалат боло берет экенмин да. Кыжаалат, эртеңки күнү эмне болот, акчам жок калса эмне кылам. Мен өзүм негизи почти 19 жашыман иштеп өзүм акча тапкан адаммын да. Үйдүн эң улусу болуп, баарына мен акча берип, баарын обеспечивать этип жүргөн адам мен үчүн аябай важно болот, аябай маанилүү постоянно менде акча болуп туруу. Анан акча азайып баратса эле, кошелегимде акча азайып баратса эле, мен уже кыжаалат болуп баштайм да. Акча азайып баратат. Эмне кылыш керек? Эмне кылам деген сыяктуу эле өзүм эле ойлонуп эле, уже как будто акчаң жок калса, мен ачыкка калып, прям көчөдө калса деп эле кыжаалат болуп баштайсың да. Кимде бар ушундай состояние? Например, акча жок жүрбөйт да, акча аз калганда эле адамда уже мындай кыжаалатсыздануу пайда болот да. О Кудай, мен эмне кылам, эми акчам аз калып атпайбы, бирдеме кылыш керек деп эле уже өзүн өзү кыйнап, сарсанаа болуп, кыжаалат болуп эле тревога боло берет да. Ушу компанияга келип жаңы иштеп баштаганда, окууларды окуп баштаганда баягы өзүңдү сезип, өзүңдү туюп баштайсың да. Ага чейин өзүңдү сезүү деле жок экен да, көрсөчү, мурунку жашоодочу смарт-эшке чейин. Өзүмдү сезип баштаганда мен өзүм байкадым, временами эле мен мындай грустный музыка, кайгылуу ырларды угуп, временами кайгылуу кинолорду жана сериалдарды көрүп, бир ушул абалда өзүмдүн мындай өзүм ошол абал болгон үчүн мага ошондой кайгылуу кинолор, кайгылуу музыкалар жүрөгүмө жагып, ошол нерселерди угуп калат экенмин да. Анан бир убакыттан кийин ошо мындай, бул дагы тамак жеген сыяктуу да, денеңе ошол гормонду бересиң да, ошол химический веществону дене алгандан кийин уже ток болуп калат, все деп анан ошол абалдан кайра чыгасың, кайра баары жакшы болуп калат. Анан кийин эле кайра бир убакыттан кийин эле айланып ошол состоянияга келесиң да, кайра эле баягыдай эле бир убакыттан кийин жакшы сабактарды окуйсуң, жакшы жүрөсүң, жакшы акча табасың, анан кайра бир убакыттан эле кайра ошол состоянияга келесиң да. Бул мындай круг менен жүрө берет да. Кимде болду эле ушундай, же кимде бар ушундай состояние? Кимде өзүндү байкады, азыр ойлоп көрүңүздөрчү. Өзүңүздөр ойлоп 90%, 95% адам ушундай состояниеде жашайт да. То есть временами кайгырып, анан вроде бы жашообузда баары эле жакшы, бирок өзүбүз эле ошол абалга кирип кетебиз да. Так, плюс дейт, кээ бирлеринде катып атыптыр, кээ бирлеринде дейт абдан жакшы. Интернет слаб болуп, менде болуп турам дейт. Вот. Это нормально. Азыр болуп турсаңыздар, это нормально, просто бул состояние азыр дагы. Рахмат. Рахмат. Эми бул абалдар эмнеге алып, бул абалдар дагы кандай
симптомдор менен чыгат экен да, мындайча угулбай атат дейт. Угулбай атат. Бардыңыздарга эле угулуп атабыз. Убакыт менен бир нерсеге сарсанаа болгонду жакшы көрөбүз. Переживать эткенди жакшы көрөбүз. Плюсик, урматтуу угулуп, көрүнүп жатсам, плюсик коюп коюңуздарчы. Болот атса керек, интернетиңизди эметип көрүңүзчү. Согун угулуп көрүнүп жатат. Все, анда эмес убакытты коротпойлу. Угулуп жатса, анда жакшы. Мен ошондой абалда жүрөм, дейт Батма эже. Буюрса бүгүнкү сабактан кийин ушул абалдан чыгасыз деп ишенем. Рахмат бардыңыздарга жеңүүчүлөр. Значит, жакшы угулуп, жакшы көрүнүп жатам. Эми бул ушул абалдар эмне дагы кандай симптомдор менен чыгат? Бул өздүк төмөн баалуулук. Өзүн төмөн баалайт адам. Өзүн барктабайт, мындай айткандачы. Ал ойлойт, мен өзүмдү барктайм депчи, бирок мындай талдап келсек, ар бир кырдаал мененчи, ал адам өзүн барктабайт. Өздүк баалуулук төмөн да. Өзүнүн способности деген кандай болот? Не знаю, өзүңүздөр которсоңуздар, способности. Өзүнүн мындай таланттарына, өзүнүн кыла турганына, өзүнүн колунан келерине ишенбейт да. Идеалдуулукту талап кылат. Сразу эле биринчи жолкудан эле баардык нерсени идеалдуу жасагысы келет да. Ошибка ката кылгысы келбейт. Ката кылганга өзүнө жол бербейт да. Сразу идеально болуш керек. Прям азыр биринчи жасап атканда эле. Ошондуктан дагы прокрастинация деп коет психологиядачы. Бул ананкыга калтыра берүү. Анан эртең баштайм, анан бирсү күнү баштайм, анан баштайм депчи. Бул компанияга келгенде дагы мен продукцияны жаттап, анан айтышты да спонсорлорумчу. Назгүл, презентация өтүп башта депчи, анан деп жаттадым. Анан күндө офиска барам, жумуштан кийин барсам эле. Назгүл келип презентация окуйсуң десе эле, жок, мен дагы жаттай элекмин, жакшы жаттап алайын, анан айтып баштайм дейм да. Анан эртеси барам дагы элечи, дагы эртеси барсам эле, кел Назгүл презентация окуп берчи, эме презентация окуш керек болот. Десе эле, жок, мен жакшы үйрөнө элекмин, дагы эртең жакшылап жаттайын, анан айтам. Анан менден сураса эле улам кача берем да. Жок, аз мен даяр эмесмин. Эртең, анан бирсү күнү дагы жакшылап даярдайын. Жок, дагы жакшылап жаттайын, анан айтам депчи. Бул эмне деген түшүндүрөт? Адам перфекционист деген түшүндүрөт. То есть сразу идеально болгусу келет. Ошондуктан ал перфекционист деген абал неге алып келет? Кийинки абалга алып келет. Прокрастинация деген ананкыга калтыруу. Анан кылам, эртең кылам. Азыр идеальный момент келсин, ошондо кылам. Азыр эмес, азыр мен даяр эмесмин. Азыр мындай эмес, азыр кыш, анан мен жазында кылам, анан мен прическам даяр эмес, анан мен кебетем даяр эмес, азыр мен костюмум даяр эмес. Ушундай толтура да, менде да ушундай причина. Мен айтып берчимин, мен азыр анан мен выходной күнү спортивкачан барып алып эле, анан мен жок, азыр спортивкачамын, мен классика кийинип келейин. Анан мен прическамды даярдап келейин деп эле каждый раз улам бир себеп таба берчимин да, презентация окугангачы. Бул эмне деген түшүндүрөт? Мен аябай перфекционист адам болчумун. Ошол себептен менде эмне болчу? Откладывание на потом деп коет, улам ананкыга калтыра берчимин да. Анан бир күнү эле менден сурабай туруп мени презентацияга чыгарышкан да. Бул ошол кезде менин тушоо кесим болгон. Мен ошо ыраазымын спонсорлорго менден сурабай туруп ошо презентация окутканына. Балки мен до сих пор жүрө бермекмин окубай элечи, менден сурап, мен оюм менен болгондо. Бул дагы эмнеден келип чыкат? То есть баардык нерсе бири-бири менен байланыштуу. Мен өзүмдүн колуман келериме, мен өзүм презентация окурума мен эмне кылгам? Ишенген эмесмин. Кимде бар өзүндө, ким өзүн таап атат. Өзүңүздөргө конспекттелеп жазып атасыздар, Ким өзүн тапса, даже ошо кырдаалдарды жазып койсоңуздар болот. Мен бул нерсени кылбай жатам, анткени деп туруп мен өзүмө ишенбейм, мен колуман келерине ишенбей атам, мен аябай идеалдуу болушун каалап атам, сразу эле ката булбай деп. И плюс синдром отличника. Синдром отличника, перфекционист, это окшош синдром. Синдром отличника деген эмне? Баардык нерсе 5ке болуш керек да. 4кө болбош керек, 3кө болбош керек, идеально 5ке болуш керек да. То есть эмне? Бул баардык нерседен идеалдуулукту талап кылуу. Эң биринчи бул адамдар өзүлөрүнүн идеалдуулукту талап кылат. Баардык нерсе менде идеальный жасашым керек, идеалдуу болуш керек дейт да. Өзүнүн жетишкендиктерин, өзүнүн кылып аткан ишин баалабайт да. И өзүн профессионалмын деп эсептебейт. Комментарий күйгүзөйүн, бөлүшө кетиңиздерчи, ким өзүн тапты жана ким кандай кырдаалдарда ушундай
абалдарда болду эле. Же ким кандай кырдаалдарды өзүнүн кылбай, өзүнө ишенбей, өзүнө ката берүүгө жол бербей кылбай жүрөт. Кайсы иштерди кылбай жүрөсүздөр? Жазып кетигесиңерчи, например, гим презентация окуп атат дагы эле. Же балким продукция окуганда зона комфорта болуп калат, маркетинг окубайсыздар. Жок, анан окуйм. Же уже маркетинг продукция окуйсуздар, мотивацияга чыкпайсыздар. Мен статусум жок да. Анан мен всего лишь менеджерим да. Же мен 3 ай болду да келгениме. Же келгениңизге 3-4 жыл, 5 жыл болсо деле, мен менеджер боло элекмин, менеджер болгондо мотивацияга чыгам деп атасыз. Менде дейт. Кандай ситуация? Ошону жаза кетиңиздерчи. Например, мен продукция окуп айтам, сизди окуду атат спонсорлор. Же мен маркетинг окуп айтам, же мен мотивацияга чыкпай атам, же дагы ишти эмне кыласыз? Звонок, телефон чалууларды кылбай атасыз, анткени ойлоп атасыздар, азыр мен даяр эмесмин, мен көп акча таба элекмин, мен статус жаба элекмин, мен өзүмдү таба элекмин. Даже есть такое, да, маркетинг дейт. Ким мотивацияга чык деп атат, спонсорлоруңуз чыкпай атат. Ким мен мотивацияга мен чыкпай жүрөм дейт, бар эже. Дагы мен азыр көп акча таба элекмин да, ошондо анан мен, например, туугандарды же досторду же бир определенный бир адамдар чакырбай жүрөсүз. Анткени сиз ойлоп атасыз, мен азыр көп акча табайын, ошондо анан мен чакырам, анткени мен уже эмне болот, результат болот, мен көп акча таптым дегенде. Мен маркетинг план айта албай жатам. Ушул айткандын баары дейт. Даже баары бар экен. Негизи бул баардыгы бири-бири менен связаны, да, бири-бирине алып келе берет да, цепочка катарычы. Менде ушундай адаттар бар дейт. Бул абал да, биз ушундай абалдарда, состояниеде жүрөбүз дейт. Настроение жакшы, настроение начар деген абал да, бул ошондой абал да. Мен да мотивацияга чыга элекмин дейт. Эми бул абалдар бар экенин дагы кантип билебиз? Азыр тест кылабыз, урматтуу жеңүүчүлөр. Мен да мотивацияга чыкпай жүрөм дейт. Мен даяр эмесмин, результат ала элекмин, реклама кылганга дейт. Мен окуй элекмин, мотивацияга чыкпай элемин дейт. Мен баарын кыла элекмин дейт. Акырындан чыгып жатам дейт. Азаматсыздар. Эми мындай да, урматтуу жеңүүчүлөр. Результат ала элекмин дегендерге жооп берип коеюн. Например, сизде давление жок да. Например, же сизде сахарный диабет жок. Сиз сахарный диабеттен кантип результат аласыз, эгерде сизде сахарный диабет жок болсочу? Ошондуктан мен результат алайын деп убакытты коротпоңуздар. Результат адамдар алгандар толтура да, сахарный диабеттен, давлениедан, иммунитет слабыйдан, кан аздыктан толтура результаттар бар. Сиздер эмне кылыңыздар? Ошол бар башкалардын результаттарын колдонуңуздар. Видите? Ошон үчүн, например, менин өзүм результатым бронхиттен результат алгам, фарингиттен результат алгам, иммунитет слабыйдан результат алгам, напримерчи. Мен эми күтпөйм да, мен давлениеден результат алайын, анан айтам депчи. То есть менде давление жок, Аллахыма шүгүр, мен кантип алам ал давлениеден результат? Понимаете? То есть бул өзүңдү алдоо дейт да. Да, ички сезим токтотуп берет. Бул негизи нерселер, бул абал деген эмне деген түшүндүрөт. Бул ички сезим менен эле гана билебиз, жан дүйнөбүздөн гана билебиз. Мына сыртында көрүнбөйт да. Сыртында ошол кантип көрүнөт? Бизди кыймыл аракеттерибизди токтото берет. Кыймыл аракетибизди чектей берет да. Мына презентация, продукция окуйун деп атасың, окуйун деп эле атасың, өзүң ичиңен аракет эле кылып атасың, жаттап алгансың, даярсың, бирок айтарга келгенде эле жок, мен даяр эмесмин. Дагы жакшылап жаттайынчы, адашып калсамчы, туура эмес айтып алсамчы, анти адамдар эмне деп ойлоп калат деп эмне кылабыз? Өзүбүздү токтото беребиз да. Бүт эмне тоскоол боло берет да. Эми келиңиздер, тест кылып алалы, жакшылап внимательно угасыздар дагы, ошол тестке жооп бересиздер. Мен суроо берем, сиздер жооп бересиздер. Ооба, жок. Ошо ооба, жоктун санына жараша билебиз да, сизде ушул синдром барбы. Например, ийгилик жараттыңыз, например, контракт кылдыңыз, же звонок кылдыңыз, продукция саттыңыз, же статус жаптыңыз, же болбосо, например, офиске бардыңыз, же бир жерге бардыңыз, кийинип алып, анан сизге комплимент айтып атат да, сен көйнөң сонун экен, сага ушундай жарашыктуу экен,
аябай жашынакай болуп кетипсиң, сага ушундай цвет жарашат экен, например, сиз бир определенный цветти кийип, жашыл цвет, көк цвет кийип келдиңиз, айтып сизге комплимент айтып атат да коллегаларыңыз, партнерлор, например, адамдар же туугандарыңыз, сага аябай жакшы жашат экен, сен ушундай цвет кийишиң керек экен десе, же көйнөгүң абдан сонун экен десе, сиз эмне деп атасыз? Бул эски эле көйнөк, бул мурдакы эле көйнөгүм, мен мурун эле кийип жүргөм, шкафта турган, просто кийбей жүргөм да азыр кийип алдым деп атасыз. Же болбосо, например, контракт кылдыңыз, мактап атат, сиз айтып атасыз, жок, ал өзү даяр экен, анан өзү эле келди, айтып койсом эле келип жазылып алды, мен эчтеке деле кылган жокмун деп атасыз. Кимде бар ушундай кырдаалдар да, ушундай жооптор бердиңиздер эле. Контракт кылдыңыздар, статус жаптыңыз. Ой, жок, мен жалгыз эмес, бул мен спонсор менен бардым да, мен команда менен бардым да, алар менен чогуу контракт кылбадыкпы деп эмне кылып атасыз? Ал ийгиликти, ал жетишкендикти сиз эмне кылып атасыз? Өзүңүзгө кабыл албай атасыз. Же ошол комплиментти өзүңүзгө кабыл албай атасыз. Ой, бул эски эле кийим, баягы эле турган, просто кийбей туруп азыр кийип албадымбы деп атасыз. Бар, То есть бул эмне деген түшөт? Ийгиликтерди, комплименттерди жашообузга келген жакшы. Комплимент бул эмне? Бул жашообузга келген береке. Ийгиликтер бул эмне? Биздин жашообузга келген береке. Биз эмне кылып атабыз? Ошону кабыл албай атабыз. Видите, кабыл албоо. Экинчи, өзүңүздүн азыркы моменттеги ийгилигиңизди кабыл аласызбы? Ушу азыркы моментте, например, кандай ийгиликтерди жараттым билесизби? Азыр, например, мен санап бериңизчи десем, санап бере аласызбы? Мен жашоодо мондай ийгиликтерге жеттим. Альхамдулилля, мен азаматмын, Аллахыма шүгүр деп айта аласызбы? Ким айта алат? Мен жашоодо мондай ийгиликтерди жараттым. Мен монча ийгилигим бар. Мен мондай күчтүү адаммын. Альхамдулилля, мен азаматмын деп ким айта алат? Ооба, это айта аласыздар, санап бере аласыздар, мен мага азыр ийгилигиңиздерди. Мен мондай ийгилигим бар деп. Любой жерде оюңузду кенен айта аласызбы? Любой жерде. Көп учурда болот, например, чоң залда көп киши тренинг өтүп атат, анан сурооңуздар барбы, бергиле десе, сизде суроо бар, бирок суроо берейин деп келатып эле эмне сизди токтотуп атат. Ушундай азыр ушул суроону берсем, башка адамдар глупый суроо деп ойлоп калабы, эмне деп ойлоп калат, кандай кабыл алып калат. Бербей эле коеюнчу, аябай глупый эле суроо окшойт деп анан бербей коесуздар. Кимде болот ушундай? Же өзүңүздүн оюңузду кенен айтпайсыз да, тартына бересиз. Айта албайм дейт, мен дейт, ооба дейт. Анан суроо бербегенден кийин ойлоп каласыз да, раз эле бербей коюптурмун, глупый эле суроо экен депчи. Айтып коет го, незаданный вопрос, глупый вопрос это незаданный вопрос депчи. Аябай ошондуктан берилген суроо бул аябай важный суроо да. Жакшы. Анан сиздерде болобу кээ бирде, например, презентация окуп атканда, башка адамдарды чакырып аткандабы, например, да, либо бир определенный бир кырдаалдарда айтып атасыз адамдарга бир нерсе жөнүндө, анан бирок мындай өзүңүздөрдө ички жан дүйнөңүздө ушундай сезим болот да, мен аларды алдап атам, мен алдаган сыяктуу болуп атамбы деп өзүңүз эмне кылыптырсыз, сезилип ушундай ой кетип калышы мүмкүн, ушундай сезим болушу мүмкүн да. Мен башка адамдарды алдап атамбы, мен мындай адам эмесмин да, мен чөтө алдаган сыяктуу болуп атам деп. Кимде ушундай сезим бар? Мен башкаларды алдаган сыяктуу болуп атам, мен алдап атамбы деген сыяктуу. Например, азыр аябай жакшы пример, компанияга келгенде сиз башкача адам болчусуз да. Сиздин окружение, туугандар, айлана чөйрө сизди башкача адам деп билчү да. Например, мындай өтө көп сүйлөбөгөн, тынч, тихий, мындай айткандачы. Анан бул компанияга келгенде сиз уже презентация айта баштайсыздар, продукция жөнүндө айта баштайсыздар, результат жөнүндө айта баштайсыз, анан айтат, сен укмуш болуп кеттиң го, сен деп айта баштайт. Анан кээде болот, например, эжеке айтып кеткенде, результат ала элексиз, өзүңүз, например, определенный бир результат ала элексиз, анан бирок айтып атасыздар, ушу компанияда ушундай результаттар болоптур, мондай давлениеден алаптыр, ден соолуктар чыңдалаптыр, мондай сонун болоптур, элдер мондай акча алаптыр, жума сайын сонун болоптур дейсиз. Анан алар, анан укмуш го десе, анан ичиңизде мындай болот да, как будто сиз башкаларды алдап аткандай, как будто мындай калпычы болуп аткандай сезилет да.
менде бар дейт, менде кээде болуп кетет дейт. Мен компания на самом чындыгына келгенде сиз адамды алдаган жоксуз, бирок сизде ушундай сезим пайда болуп атат да. Бул эмне деген түшүндүрөт? Ошол синдром сизде бар деген түшүндүрөт да. Өзүңүздүн профессионалдыгыңызга күмөн санайсызбы? Мен жакшы профессионал эмесмин да, мен жакшы дагы сүйлөгөндү билбейм, мен дагы презентацияны дагы жакшы окушум керек, мен дагы маркетингди укмуш окушум керек, мен мотивацияга чыкканга даяр эмесмин, мен профессионал эмесмин. Мен, например, топ менеджер болгонго даяр эмесмин, анткени мен дагы профессионалдуу өсүшүм керек, мен дагы окууларды окушум керек, мен дагы өзүм үстүмөн көп иштешим керек, менде дагы толтура минустар бар деп эмне кыласыз? Өзүңүздүн профессионалдыгыңызга эмне кылып атасыз? Ишенбейсиз. Кимде бар профессионалдыгына ишенбейт? Азыр жоголду дейт, азаматсыз да Миреже. Ооба дейт. Рахмат. Эми бар дейт, болду дейт Гүлайна эже. Менде болот дейт. Бул эмне деген түшүндүрөт? Биз өзүбүздү өзүбүз артка тартуу дегенди түшүндүрөт да. Кээде болот дейт, мен дейт. Жок дейт, анткени эмоtional результат алгам дейт. Менде бар дейт. Профи боло элекмин деп ойлойм дейт. Компанияга келгениңизге канча болду? Дагы окуп. Компанияга келгениңиздерге канча болду эми? Суроо. Менде кээде болот дейт Сиреже. Мен дейт. Ооба дейт. Эми бул абал эмнеден келип чыккан? Ошону карайлы, каяктан келип чыккан? Негизи баардык нерсе, биздин жашообузда болуп жаткан нерсенин баары бала чактан бери келет да, бизгечи. 5 жыл болду дейт. 5 жыл болсо, сиз давным-давно уже даярсыз. Сиз уже бышып, уже эзилип баратасыз да, мындай айткандачы. Ошондуктан уже срочно чыгабыз. Эми уже буюрса бүгүнкү сабактан кийин чыгасыз деп ишенем. 4 жыл болду дейт, видите? То есть 3 жыл болду дейт, видите? Азыр дагы бул нерсеге кайрылабыз. Кантип чыгабыз, айтабыз да, айта кетебиз ал жөнүндө. Эми азыр карайлы, бул абал, ушул нерселер бизге каяктан келип чыкты, эмнеден келди? Бул баардык себеби кичинекей чактан бери келатат, бала чактан бери келатат. Эң биринчи эле биз ушундай убакта жашаганбыз, сиздер менен баарыбыз. 2 жыл, 3 жыл, 5-6 ай. 5-6 ай это уже жакшы срок. 1 айдан өйдө это уже жакшы срок. Видите, сиздин компанияга келгениңизге 1 айдан ашса, значит, сиз уже даярсыз. Маркетинг окуганга, продукция жөнүндө окуганга, уже акырындан мотивацияга чыга башташыңыз керек да. Жакында 2 жыл дейт, 2,5 жыл. Значит, сиздердин баардыгыңыздар уже 1 жылдан ашсаңыздар, сиздер уже маркетинг, продукция, мотивация баарын бирдей алып кетишиңиздер керек. 6 жыл дейт. Нургүл, сиз давным-давно даяр экенсиз да ужечи. Эми караңыздар, бул нерсе каяктан келип чыкты? Эмне үчүн ушундай абалга түшүп калдык? Эмне себептен болду? Анан кантип чыгабыз? Ошо жөнүндө сүйлөшөлү. Анда эмесе, бул абал биздин кичинекей чактан келатат. Эң биринчи эле бул бизди салыштыруудан. То есть, кичинекей чакта болгон, азыр эстейбиз. Мен айта берем, сиздер эстей бересиздер, Кичинекей чакта болгон, например, эң кичинекей эле чакта менде 5 жашымда, я прям помню, эсимде бар да. Биздин чоң аталаш, бир тууганыбыз байкебиздин чоң аталаш, ошонун кызы бар мен менен тең. Анан 5 жашымда мен жыргап ойноп жүргөн кезим. Анан бир күнү эле папам үйүмгө келип айтат: "Тиги Нарымбектин кызы Нурзада уже тамга таанып, 2-3 тамганы кошуп окуй баштаптыр. Сен дагы эле окуй элексиң. Мен тамганы билем, бирок окуй элекмин да", деп папам күндө кечинде мени китеп окутат. Күндө кечинде ти Нурзада уже китеп окуйт экен, тамга окуйт экен, ата апа деп окуйт экен, уже 3 тамгалап окуп калыптыр. Сен дагы эле окуй элексиң деп эмне кылат? Күндө кечинде, күндө 2 маал, 3 маал китеп окумай. Уже мне бул мени кыйнап окутат да. Мен каалаган, мен ойногум келип атат. Анан уже эмне окутканда да салыштырып окутат. Тиги окуйт экен, сен окуганды билбейсиң. Салыштыруу кетип атат да. Мен ошол бир тууганымды, Нурзаданы ушунчалык жек көрчүмүн, ушунчалык түпкү сезимимди жек көрүп, жүрөгүм менен жек көрүп калгам. Ошол нерсе менде до сих пор эсимде бар да. Мен мурунан эстеген сайын жиним келчү.
ушундай эмоция менен эстечүмүн, жиним келип ушундай. Азыр эстейм, спокойно эстейм да. Бирок ал нерсе эсимде бар дагы элечи. Ушунчалык аябай күчтүү эмоция менен калган. Анткени эмне кылган? Мени салыштырган башка бирөө менен. То есть тиги идиш жакшы жууйт экен, камыр жууйт экен, тамак жасаганды билет экен, а сен дагы эле ошол нерсени билбейсиң. Тигинин кызы, тигинин баласын карачы, тиги уже 5ке окуйт экен, олимпиадаларга катышат экен, а сен эптеп септеп араң окуп жүрөсүң. Тигинин кызын карачы, баласын карачы, үй жыйнап малды карайт экен, а сен эмне телевизор көрүп эле сабак окуганыңа эле ыраазы болуп отурасың. Эмне кичинекей чакта эле уже салыштыруу башталган да. Ошол салыштыруудан эмне башталган? Өздүк баалуулук төмөндүк алып келген. Мен начарраакмын деп эмне самооценкабыз төмөн болуп калат да. Мен начарраакмын, анткени тиги жакшыраак да, а мен андан начарраакмын деген нерсе башталат да. Уже эле кичинекей чакта бала өзүн баалаганды билбейт да. Кичинекей чакта бала өзүн ата-эненин сөзү менен, ата-эненин көзү менен кабыл алат. Анан ошол нерсе адатка айланып калып, уже түпкү сөзүмгө кирип калгандан кийин, ал кийин чоңойгондо биз өзүбүздү ошол адатка айланган ата-эненин сөзү менен, ата-эне баалабайт да, ужечи кийин чоңойгондо өзүбүздү өзүбүз салыштырып баштайбыз. Өзүбүздү өзүбүз эмне кылып баштайбыз? Где-то урушуп, где-то баалабай ушинтип баштайбыз да. Ал уже адатка айланып калат. Кийинки бул, например, бала жакшы иш кылса мактайбыз, жакшы иш кылбаса мактабайт. Например, сиз жакшы окуп келсеңиз, чейректен отличник болуп 5 чыксаңыз мактайт. А эгер 5 чыкпай 4 аралашып, же балким 3 аралашып калса, эмне кылат? Сизди эч ким мактабайт да. Же болбосо, например, олимпиадаларга катышасыз, кружокторду укмуш окуп, укмуш өзүңүздү көрсөтөсүз, ошондо гана мактайт, антпесеңиз мактабайт. Мындай көрүнүктүү аябай бир иш кылганда сизди мактайт, антпай мындай иш кылбасаңыз сизди мактабайт. Анан если, например, 3 алып келсеңиз, же бывает 2 алып келдиңиз, же 4 алып калдыңыз, сиз отличник болсоңуз, ошондо сизди ата-энеңиз урушат да. Ай, 5 алып эле жакшылап эле окусаң болот беле? Тигинин баласы деле 5ке окуп атат го, деп эмне? Кечке окуп араң 4 алганың ушул, же 3 алдыңбы, кыйратып койгонсуп деп, То есть эмне болот? Же болбосо, например, ушундай сыяктуу бир эме, олимпиадаларга катышпай калдыңыз, же олимпиадаларга катышып утпай калдыңыз деп коеюн, Же ушундай бир нерселер болду, ошондо эмне болот? Сизди ата-энеңиз мындай айтканда урушуп атат да. Чейректен 5, элдин баары 5 чыгып туруп, баары 5 келип туруп, 2-3 сабактан 4 чыгып калдыңыз. Уже эмне деп атат? Бул сабактарды эле окуп 5 кылып койсоң отличник болот элең го деп эмне болот? Урушуп атат да. Анан ушул нерсе эмнеге алып келет? Адамдын жана маска кийүүсүнө алып келет да. Жана сиз суроо бербедимби, например, сиз өзүңүздөрдү башка бирөөгө айтып атканда алдаган сыяктуу болобу депчи. Ошол нерсе эмне деген түшүнөт? Маска кийип алганды түшүндүрөт. Анткени сиз айтып атасыз, жакшы результаттарды айтып атасыз, компанияда ушундай сонун акчалар бар экен, ушундай статустар бар экен деп атасыз, бирок өзүңүздүн ичиңизде эмне алдаган сыяктуу болуп атасыз. Бул эмне? Маска кийип алганды. Ошондой эле сиз жакшы жактарыңызды кылганда, жакшы жактарыңызды көргөзгөндө, жакшы иштерди кылганда гана сизди мактайт, башка учурда мактабайт. Бул нерсе эмнеге алып келет? Баланы маска кийип алуусуна алып келет. Анткени ал кааласак математикадан жок, бирок математикадан дагы эле 5 алат. Анткени ал эмнени каалайт? Ата-энесин макташын каалайт да. Бирок ал математика жакпайт. Же болбосо музыка жакпайт, такыр элечи, же литература жакпайт, стих жаттаган жакпайт, математикадан жакшы да. Мындай болот да, адамдачы, же гуманитария өрчүгөн мээдечи, же математический уклон өрчүгөн да. Анан эгер адам математикага жакшы болсо, ал гуманитарияга кичине начарраак болот да. А бирок ата-энелер, мугалимдер эмнени каалайт? Бардык жактан идеалдуу болушун каалайт да. Анан литературадан стих жаттабаса эле уруша берет да. Жатташың керек, 5 алышың керек депчи. Эмне болот? Бул бала кичинекей чагынан өзүнө жакпаган нерсени кылып атып, маска кийип алат да. Бул кийин жашоого да таасир берет. Андан кийинкиси бул ката кетирүүгө уруксат бербөө кичинекей чактан. Например, сиз бир идиш сындырып алдыңыз, же бир нерсени туура эмес кылып алдыңыз, төгүп алдыңыз, уже эмне урушугас да. Урушчу ата-энеңизденчи. Көзүң каякта, карабайсыңбы, эмне кылып атасың, эмнени карап атасың, эмнени ойлоп жүрөсүң деп, сындырдың чынını, же идишти, вазаны, төгүп салдың, булгадың деп эмне кылып баштайт? Урушуп баштайт ата-энеңизчи. Же катуу сүйлөйт да. То есть эмне бул сиздин ката кылууңузга уруксат бербей атат ата-энеңизчи. Же болбосо үйдүн улуулары бар, же ортончулары бар, андан кийин сизден кийин сиңдилериңиз бар, сиз аларды карайсыз. Анан бала кезде эмне кыласыз? Ойноп кетип,
аларды карабай калып, алар эмне топурак жейт, шымына siiп салышы мүмкүн, сиз тоспой калып убагында, же сиз жакшы карабай калып коляскадан жыгылып кетиши мүмкүн, же чалынып жыгылып ыйлашы мүмкүн. Ушундай моментте эмне кылат ата-эне? Урушат да, мен сени кара деп бербедим беле, сен каякты карап жүрөсүң? Анан ойнойсуң да, азыр кара иниңди, сиңдиңди кара деп эмне кылат? Урушат да. То есть бул эмнеге алып келет? Адам өзүнө ката кылууга уруксат бербөөгө алып келет. То есть мен ката кылбашым керек. Мен идеально кылышым керек деген нерсеге алып келет кичинекей чактанчы. То есть дагы бул өзүнөн дагы чоң жоопкерчиликти алып алуу. Жашоодо жанагындай түйшүкчүл адам деп коет го. Бул анткени сиз кичинекей баласыз, ал сиздин инилериңиз, сиңдилериңиз, ал сиздин бала эмес, ал сиздин бир тууган. Сиз аларга жоопкерчилик алган эмес, ал жоопкерчилик ата-энеңизде. Бирок биз ушундай болуп чоңойгонбуз, ата-энебиз иштейт, бош эмес, бизге ошо балдарды каратып койгон, ошол жоопкерчиликти, баланы кароо деген жоопкерчиликти бизге үйүп койгон да. Например, сизге үйүп койгон. Ошол жоопкерчиликти кичинекей чактан алып алып, сиз эмне кыласыз? Жашоодо түйшүкчүл болуп, өзүңүздүн эмес, башкалардын түйшүгүн алып алып эле башкалардын проблемасын чечип жүрө бересиз да. Же болбосо, например, сиз бир талантыңыз бар, ырдоо, бийлөө, же аябай активный болчусуз, секирип, сүйлөп, көп сүйлөп, анан сизди эмне кылган? Басынта берген да. Башты оорутуп, кечке эле сүйлөбөй, ырдабай, кыңкылдабай, болдучу, үнүңдү басчы. Көп эле сүйлөй бербечи, башым ооруп кетти, например, деп, например, ушундай көп басынтуулар болгон да, мындай айткандачы. Же бийлей бересиз. Бийлей берсеңиз, так секирбечи, отурчу, тынч отурчу деп эмне болгон? Баса берген. То есть бул эмне дейт? Сиздин мындай, бул дагы сиздин жетишкендиктериңиз, бул сиздин таланттарыңыз болуп атпайбы? То есть адам өзүнүн жана невера в свои способности, өзүнүн кыла турганына, өзүнүн колуна келерине ишенбегендик ушундан келип чыгат да. Элдин баары эле сүйлөйт экен, мен көп сүйлөбөшүм керек экен деп, наоборот, өзүнүн талантын минус катары кабыл алып баштайт да. Мен көп сүйлөп адамдын башын оорутат экенмин, көп сүйлөп адамдарды тажатат экенмин, кыжалат кылат экенмин деп өзүнүн эмне кылат? Наоборот, кайраны минуска айландырып алат да. Анан эл эмне дейт? Эл эмне дейт, тиги адам эмне дейт, кошуна эмне дейт, ай сени көрсө бул эмне дейт деп, эмне кылып кичинекей чактан көп басынтуулар. Мурун аябай көп басынчы, азыр андай эмес, конечно. Бирок мурун ошондой нерсе көп болчу да. Баардыгы тарбия берчи. Чоң ата, чоң энелер, тайата, тайэнелер, кошуналар, көчөдө кетип бараткан кишилер деле тарбия бере берчи да, айылдачы. Ошол эмнеге алып келген? Эл эмне дейт дегенге алып келген. То есть биз өзүбүздү укпай, биз бир нерсе боло эле, сразу оюбузда эмне кетет? Тиги байкем эмне дейт, ата-энем эмне дейт, бир туугандарым эмне дейт, жолдошум эмне дейт, балдарым эмне дейт деп, биринчи очередь башкалардын оюн биринчи номерге, биринчи орунга коюп алабыз да. Например, энебиз, тамакты жакшылап жасап үйрөн, камырды жакшылап жасап жууганды үйрөн, кайненең эмне дейт кийин? Айтат да, апаң эчтеке үйрөтпөптүр дейт. Деген нерсе болду эле, сиздер уккансыздарбы, например, ушундай көп айткан, кайненең эмне дейт? Азыр үйрөн тамак жасаганды. Айтат да, тамак жасаганды билбейт экен, камыр жууганды билбейт экен, үй жыйнаганды билбейт экен, чала жыйнайт экен дейт. Деп, эмне дейт? Ушинтип биз бул эмне дегенге алып келген? Эл эмне дейт дегенге алып келген. Ошо бул компанияга келгенде да көп адамдарды бул эмне токтотот. Например, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл болду бизнесте, бирок сиз эмне кылдыңыз? Дагы эле ийгилик, сиз ойлогон ийгиликке жете элексиз. Эмне себептен? Эл эмне дейт деген нерсе сизди токтотуп атат. Айтайын дейсиз, жакшы эле айтайын дейсиз, например, доходный контактка чыгайын дейсиз, жакшы эле көчөгө чыгасыз, айтайын дейсиз, бирок эл эмне дейт? Бул көчөлөп жүрүп калыптыр дейт го, эл көрсө, укса, эл эмне дейт? Ушул жашка келип алып, ушинтип жүрөт дейт. Эл эмне дейт? Үйдө эле отура бербейби, особенно, например, возрасттагы уже, например, 50дөн, 60тан ашкан эжекелерибиз, апаларыбыз да ушул нерсе аябай токтотушу мүмкүн да. Анткени бул сиздерде аябай көп да бул нерсечи, эл эмне дейт деген нерсечи. Үйдө эле отура бербейби, жыргап эле небересин багып эле дейт, деп эмне кылабыз? Өзүбүздү өзүбүз токтотобуз да. Анткени адам өзүн укпай калган. Өзүн укпай калганда биринчи орунга элдин оюн, элдин сөзүн коюп алганбыз да. Ал дагы кичинекей чактан келет. Ошондуктан эми ушундай нерселерден арылабыз, урматтуу жеңүүчүлөр. Ооба, энем көп айткан дейт, мен да айткам кыздарга дейт. Видите? То есть ал эмне? Ошол кичинекей чакта уккан нерсе аябай таасирдүү болот. Ошо именно
кичинекей чактан баштап биз как личность, как адам катары это фундамент деп койсок болот да. И фундамент ал эмне баардык нерсеге влиять этет да. Өзүм да уккам, кыздарыма да айткам. Албетте биз уккан нерсебизди кайра айтабыз да. Биз кандай тарбия алсак үй бүлөбүздөн ошондой тарбияны беребиз кайра өзүбүз будущий үй бүлөбүзгө. Ошондуктан азаматсыздар, сиздер өзүңүздөрдүн үстүңүздөн угуп, азыр сиздер кыздарыңыздарга, балдарыңызга болбосо да, бирок неберелериңиздерге аябай жакшы тарбия бересиздер. Небереңиздердин, чөйрөңүздөрдүн ийгиликтүү болушуна салым кошосуздар да азырчы. Жаштар болсо сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн балдарыңыздарга туура тарбия бересиздер да. Эми көп угам азыр да айтышат дейт. Ооба, анткени эмне алар уккан нерсесин айтып атат да. Это сиз андай эмессиз. Алар уккан нерсесин айтат. Ошондуктан мындан ары эмне кылабыз? Ал нерсеге көңүл бурбайбыз. Эми кантип арылабыз? Билгиңиздер келип атабы? Ушундан кантип арылабыз? Ушундан кантип чыгабыз? Ким билгиси келип атат? Ким даяр? Эң биринчи эле жазып алыңыздар өзүңүзгө. Арылуу, ушул абалдардан арылуу, ушул абалдардан чыгуу. Эң биринчи эле бул аныктайбыз. Ушундай нерселер барбы менде? Эл эмне дейт деген нерсе барбы? Өтө көп жоопкерчиликти алып алган менде барбы? Ката кетирүүгө өзүмө уруксат бербеймби? Сразу идеально болушун каалаймбы? Өздүк баалоо менде төмөнбү? Мен өзүмдү төмөн баалаймбы? То есть бул дагы эмне? Эл эмне дейт биринчи орунга койгон себеби эмне болот? Өзүбүздү төмөн баалап атабыз да, элди бийик коюп атпайбызбы? Колшунам эмне дейт, жолдошум эмне дейт, балдарым, туугандарым, ата энем эмне дейт деп туруп өзүбүздү ылдый түшүрүп коюп атабыз да. Биздин оюбуз ылдый жакта, элдин ою өйдө жакта болуп атат да. Биз моякта эле жүрөбүз да, төмөн жактачы. Ошондуктан биринчи аныктайбыз. Эң биринчи пункт аныктайбыз. Менде барбы? Менде эмне бар деп туруп жазасыздар прям. Жазып чыгасыздар. Менде ката кетирүүгө уруксат бербөө бар. Менде өзүмдү жемелөө бар. Эмне кыласыз? Өзүңүздү ката кетирбөөгө уруксат бербеген адамдар өзүн жемелейт. Бир нерсе туура эмес кылып койсо эле, оюндагыдай болбой калса эле, жемелеп баштайт. Вот, билгем, көзүң барбы? Мээң барбы? Эмнең бар? Деп эмне кыласыз? Өзүбүздү жемелеп баштайсыз, өзүбүздү урушуп баштайсыз. Ошон үчүн аныктайбыз. Эмне бар сизде? Жазып чыгасыз прям. Экинчиси кабыл аласыз. Ошол абалдарды кабыл аласыз. Бул катачылык эмес, урматтуу жеңүүчүлөр. Бул бизде кичинекей чактан бери келаткан, ошондуктан бул катачылык эмес, это нормально. Мунун үстүнө баарыбыз, менде да бар бул нерселер. Менде бар болгон үчүн мен ушуну психологияда окуп, ушу менен иштеп, ошон үчүн мен сиздерге азыр берип атам да. И действительно, билесиздер, ушул нерседен арылгандан кийин ушундай жан дүйнөңдө ушундай бир кенендик, свобода пайда болот. Жыргайсыздар да прям. Кайф да. Ошондуктан экинчиси кабыл аласыз. Ооба, мен ушундаймын. Мен өзүмө ката көтөрүүгө уруксат бербейм. Мен ушундаймын. Мен өзүмдү жемелей берчимин. Мен ушундай абалдар менде бар. Өздүк төмөн баалоо менде бар. Ушул нерсе менде бар деп эмне кылабыз? Кабыл алабыз. То есть көп учурда биз өзүбүздүн минус жактарыбызды кабыл алгабыз келбейт да. Даже башка бирөөлөр эмне үчүн адам критиканы жакшы көрбөйт? Анткени сен ушундайсың десе ушуп кетебиз кээ бирде. Жок, мен андай эмесмин деп эмне кылабыз? Анткени биз кабыл алгыбыз келбейт. Биз идеально болгубуз келет да. Эми сиз кабыл алыңыз. Эми үчүнчүсү башка ракурстан карайсыз ушул нерселерге. Башка ракурстан кароо дегенди кандай түшүнөбүз? Өзүбүздүн жакшы жактарыбызды жазып чыгабыз. Өзүбүздүн жакшы жактарыбызды жазып чыгабыз. Өзүбүздүн жашоодогу жетишкендиктерибизди жазып чыгабыз. Например, мисалга алсак, например, сиз например, мен өзүмдү айта кетейин, например, мен 2 дипломум бар. Мен кызыл диплом менен бүткөм. Мен ушу жашоодо эле жүрө бербестен эмне кылгам? Мен өзүмдүн үстүмөн аябай көп иштегем. Мен мондай тренингтерди окугам. Мен монча сабактарды окугам. Мен бизнеске монча адамды чакыргам. Мен мондай статусту жаптым. Мен ушу бизнесте ушунча жылда монча акча таптым. Мен жашоодо мондай ийгиликтер жашадым. Жумушта монча стажым бар. Мен мондай карьерада ийгиликке жеткем, например, буга чейинки жашообузда болгон ийгиликтин баарын жазып чыгасыздар. Прям отурасыздар, жазасыздар. Прям баарын бүт. Например, мен 2 бала төрөдүм, 3 бала төрөдүм. Бала төрөш оңой эмес да. Ошол 2 баланы чоңойттум, аларга тарбия бердим, аларга билим бердим, балдарыңыздар чоң болсо. Турмушка берген болсоң, мен турмушка бердим, үйлөнткөңүз болсо үйлөнттүм. То есть бул эмне? Бул силердин ийгилигиңиздер, жетишкендигиңиздер. Ошонун баарын жазып чыгабыз. Мен
азыркы моментте ушул жашка келип сонун бизнести куруп атам, өзүмдүн үстүмөн иштеп атам, болгонун баарын жазып чыгасыз. Анан айтасыз, эгер то есть сиз эмне башка жактан карап атасыз, эми ушул ийгиликтериңизди эмне кыласыз, кабыл аласыз. Мен ушундай, альхамдулилля, Аллахыма шүгүр, ушундай сонун азаматмын. Мен жашоодо ушунчалык ийгиликтерди жараткам. Мен ушунчалык ийгиликтерим көп. Мен чоң ийгиликке дагы татыктуумун. Мен дагы чоң акчаларга татыктуумун. То есть эмне үчүн статустар келбей атат, эмне үчүн чоң акчалар келбей атат? Биз өзүбүз ошол нерсеге жол бербей атабыз. Анткени мен татыктуу эмесмин деген нерсе бар. Ушунун баары эмнеге алып келет? Мен татыктуу эмесмин. Мен еще даяр эмесмин. Мен топ менеджер болууга даяр эмесмин. Мен директор болууга даяр эмесмин. Мен бронзовый директорго даяр эмесмин. Эртең бүрсү күнү анан эмки жыл дагы 3 жылдан 5 жылдан кийин деп өзүбүздү тартып келе атпайбызбы? Сиз мына компанияга келгениңизге 2 жыл 3 жыл болсо, сиз давным-давно директор, бронзовый директор, серебряный директор болууга даярсыз. Давным-давно, эч эле. Андан кийин ошону жазып чыгасыз. Тетрадька, бул баардык нерсе баракка түшүрүлүшү керек. Отуруп алып ойлонуп койгон жарабайт. Андан кийин өзүңүздү, например, сиздин жакын досуңуздар бар да, подружкаңыздар бар. Элестетиңиз, ошо подружкаңызды же жакын досуңузду кечке эле жамандай бересиз да. Сен кебетең ушундай суук, сен түрүң суук, сен сүйлөгөн үнүң начар, сен үнүң мага вообще жакпайт да, сен вообще кийингенди билбейсиң да, сен вообще колуңан эч нерсе келбейт, сен вечно эле неудачница болуп жүрөсүң деп жамандай берсеңиз, ошол адам сизге дос болобу? Сиз менен достошобу? Жок, достошпойт, А бирок биз ошол нерселерди күн сайын өзүбүзгө кылабыз. Күн сайын өзүбүздү күн сайын жемелей беребиз. Сен уктап калдың, сен кеч турдуң, сен мындай кылбайсың, сен тиндей кылбайсың, сен минтпейсиң деп эмне кыла беребиз? Постоянно өзүбүздү жемелей беребиз. Элестетиңиз, өзүңүздөн качып кете албаган үчүн эле жаныңыз сизде жүрөт да. Эгер башка бир адам болсо, давным-давно сизден качып кетмек. Эми мындан ары кийинки пункт, өзүбүзгө жакын, жакшы дос катары мамиле кылабыз. Өзүбүздү жакын дос катары кабыл алабыз. Эмне кылабыз? Мактайбыз. Сен азаматсың, сен колуңан келет, мен сага ишенем, мен сени сүйөм, мен сени жакшы көрөм деп кабыл алабыз. Айтат да, негизи кадам шилтеген адамга жол ачыла берет депчи. Сиз акырындык менен баштасаңыз, уже жол ачылып, эмне кылат? Ийгиликтер жарала берет да. Андан кийинки пункт, өзүңүзгө акырындык өсүүгө жол бересиз. Постепенный рост. То есть ушул биз айтып келген абалда жүргөн адам эмнени каалайт? Сразу эле бачым болушун каалайт. Ал келип эле сразу миллионер болгусу келет. Келип эле сразу чоң ийгиликтерди жараткысы келет да. Анан ал ийгиликтер жаралбайт, анткени канча нерсе кармап атат, Анан өзүн жемелей баштайт да. Кана карачы, сен монча жылдан бери жүрөсүң, сен кыйратпайсың, сен колуңан эч нерсе келбейт деп эмне кылат? Өзүн жемелей берет да. Ошондуктан сизге өзүңүзгө акырындык өсүүгө, акырын статустарга жардам бересиз. Анткени любой ийгилик, стоящий, настоящий ийгилик убакыт керек. Талап кылат да. Чоң акчага чыгуу бул дагы убакытты талап кылат. Өзүңдү өзгөртүү убакытты талап кылат да. Чоң статустарды жабуу убакытты талап кылат. Эмгекти талап кылат. Биз эмне кылабыз? Эмгек дагы аракет көп 100% кылбайбыз, анткени өзүбүздү жемелөө менен, өзүбүздү төмөн баалоо менен эле убактыбызды кетире беребиз да. Анан кийинкиси бул болгон результатка шүгүр кылуу, ыраазычылык билдирүү. Например, бүгүн менеджер болдуңуз, ошого шүгүр кылыңыз, ыраазычылык билдириңиз. Айтып коет го, эгер сиз үй алгыңыз келсе, мен үйүм эски, начар, бир эле комната дей бербестен эмне кыласыз? Ошол үйүңүздүн стенасына, үйүңүздүн терезесине, үйүңүздүн ар бир участогуна ыраазычылык билдирип баштайсыз. Ошондо сизге андан жакшы чоң үй келет да. Ошондуктан сизде бар нерсеге шүгүр кылуу. Результат, азыр кандай результат жараттыңыз? Ошого шүгүр кылуу. Ошого ыраазычылык билдирүү. Түшүнүктүүбү? Ушул абалдан кантип чыгасыз? Эгер ушул нерселерди кылсаңыздар, иншаллах, сөзсүз түрдө башка адам болуп чыгасыздар. Анткени мен ушул нерсени 2-3 ай болду кылып атканыма. 3 ай болду. И действительно азыр мен жан дүйнөмдө ушундай бир свобода, кенендик бар да. Это Аллахыма шүгүр, абдан сонун. Эми сиздерге үй тапшырма. Практика күндө кичинекей блокнот ачып аласыздар, тетрадь ачып аласыздар, күндө өзүңүздөрдүн жетишкендиктериңизди жазасыздар. Эртең менен турдуңуздар, бул сиздин жетишкендиктер. Ойгондум, деним сак, 6 саным аман, Аллахыма шүгүр, бул ийгилик. Чай иштиңиздер, завтрак кылдыңыздар, бул сиздердин ийгилигиңиздер. Завтрак берип атасыздар, балаңыздарды карап атасыздар, офиске барып атасыз, иш кылып атасыз. Ошо ар бир нерсени жазып туруп, ошол нерсеге шүгүр кылып, ошол нерсеге ыраазычылык билип айтасыздар. Кечинде эмне кыласыздар? Мен азаматмын, альхамдулилля, Аллахыма шүгүр, мен бүгүн монча ишти бүтүрдүм. Например,
турдуңуз, тишиңизди жуудуңуз, бетиңизди жуудуңуз, завтрак кылдыңыз, суу ичтиңиз, ар бир нерсени санайсыздар. Бүгүн, например, мен 20 пункт жазадым, бүгүн мен 15 пункт жазадым, азаматмын, мен молодец, Аллахыма шүгүр деп не кыласыз? Ушуну менен өздүк баалообузду көтөрөбүз, өзүбүздү сыйлаганды, өзүбүздүн ийгиликтерибизди, жетишкендиктерди баалаганды үйрөнөбүз. Кичинекей нерседен. Ошондуктан күн сайын ыраазычылык менен, шүгүр кылуу менен жашаганга эмне кылабыз? Үйрөнөбүз. Медитация кылалы дедим эле, медитацияга жетишебизби? Уже 53 минутта болуп туруп кетиптир да. Келиңиздер кылалы, анда эмесе альфа режимге түшө бериңиздер. Мен азыр телефонду алып келе калайын. Альфа режимге түшүп, дем алып, дем чыгара беребиз. Азыр мен телефон алып келе калайын. Терең дем алабыз, терең дем чыгарабыз. Элестетиңиз. Терең дем алып, терең дем чыгарабыз. Бүт мээбизде, башыбызда боштук, денебиздин баары бош, тынч абалга келип атат. Эми элестетиңиз, көзүңүз жумук, медитация кылып атабыз, жазбайбыз. Анан комментарийге, ушул видеонун астына комментарий жазып коюңуздар, сабак жөнүндөчү. Азыр медитация кылыңыздар, келебиз. Терең дем алабыз, бүт денебизде боштук, тынчтык, ушундай сонун абал. Эми элестетиңиз, мээңизден туу чокудан ушундай апапак аба мындай энергия келип атат, аппак цветте энергия кирип, бүт башыңыздын баарын, мойнуңузду, көкүрөгүңүздү, ичиңизди, колдоруңузду, буттарыңыздын баары апапак цветте, сиз яркий аппак болуп жанып турасыз да. Эми элестетиңиз, сиздин кичинекей чактагы өскөн үйүңүздү элестетиңиз. Кичинекей чакта өскөн үйүбүздү элестетебиз. Ошол үйдүн ичине киребиз. Дагы. Ошол үйдүн ичинде кайсы бир комнатасында кичинекей бала, кичинекей кыз отурат. Ошол кызга барабыз. Кичинекей кыз. Кичинекей кыз кандай абалда отурат, элестетиңиз. Кандай абалда отурат? Не кылып атат? Ойноп атабы? Кандай маанайда? Кубанычтабы же кайгыруудабы? Кандай маанайда отурат? Эми ошол кыз менен сүйлөшөбүз. Салам. Кандайсың? Сураңыз. Маанайың кандай? Сурайбыз, ал кызга азыр эмне керек? Оюнчук керекпи? Сүйүү керекпи? Мээрим керекпи? Жылуулук керекпи? Көңүл керекпи? Же жакшы сөз керекпи? Эмне керек ал кызга, сураңыз. Кичинекей кыз. Сураңыз, канча жашта экен ал кыз? Канчада? Эгер кайгылуу болсо, көңүлү жок болсо, эмне үчүн кайгылуу? Эмне үчүн көңүлү жок? Эми ал кызды астыңызга алыңыз, тизеңизге алыңыз. Тизеңизге алып, кучактап, айтыңыз. Мени кечир. Ушул жылга чейин мен сага көңүл бурбай келгем. Ушул жылга чейин мен сени укпай келгем. Мен сени артка коюп келгем. Мен сени жок деп келгем. Сенин сезимдериңди сезбей келгем. Сени капа кылып келгем. Мени кечир. Мен сага ыраазымын. Ал кызга эмне керек болсо ошол нерсени бериңиз.
Балким кучактаган жетишпейт ал кызга. Өзүңүздү ошол кызды бекем кучактаңыз. Балким сүйүү жетишпейт, балким жылуу сөз жетишпейт. Кандай сөз керек, ошол сөздөрдү айтыңыз. Балким ал кызга мен сага ишенем. Сен абдан баалуу, уникалдуу. Дүйнөдө сендей адам жок деген нерсе керек. Сенин колуңан баары келет. Сен жеңүүчүсүң. Сен ийгиликтүүсүң. Сен бул жашоого уже жеңүүчү болуп келгенсиң. Мен сага ыраазымын. Сен бактылуу болушка татыктуусуң. Сен бай болушка татыктуусуң. Сен кыялдарыңа, максаттарыңа жетүүгө татыктуусуң. Бекем кучактап, ал кыз эмне кылып атат? Ыйлап атабы, сүйүнүп атабы, кубанып атабы? Ошол эмоциясын бөлүшөбүз. Эмоциясын бөлүшүңүз дагы. Айтыңыз, мындан ары мен сени менен чогумун. Мындан ары мен сени менен биргемин. Мен сени колдоймун. Мен сени сактаймын. Мен сени баалаймын. Мен сени угамын. Мен сага ыраазымын. Деп туруп, эми кандай абалда болду ушул бала? Азыр кандай абалда? Кандай маанайда? Эми үйдөн чыгабыз. Медитациядан чыгабыз. Ошол кичинекей бала кандай абалда экен? Кандай маанайда экен? Жаза кетиңиздерчи. Эгер ошол кичинекей бала бул сиз. Сиздин ичиңиздеги кичинекей маленький ребенок. Ар бир адамдын ичинде кичинекей бала жашайт да. Биз ошол баланы укпайбыз. Бул биздин жүрөгүбүз. Эгер ал бала кайгылуу болсо, эгер ал баланын көңүлү жок болсо, эгер ал бала ойнобой эле турган болсо, азыр аягында кандай болду? Эгер дагы эле көңүлү жок болсо, ушул медитацияны дагы ошол баланын көңүлү ачылып, ыраазы болуп, жакшы маанайда болгуча жазайбыз. Эгер унчукпай, сүйлөшпөй атса, значит сиз укпай атасыз да. Эгер ошо пока сиз менен сүйлөшүп, пока жакшы маанайда болгуча ушул медитацияны жазайбыз. Эгер жакшы болсо, анда жазабай эле койсоңуздар болот, Түшүнүктүү, Анда эмесе ушул видеонун астына бүгүнкү сабак кандай болду, кандай нерселерди алдыңыздар, кандай чечим чыгардыңыздар, бөлүшө кетиңиздер. Мен сиздерге ыраазымын ушул таңда мен менен чогуу болгонуңуздарга. Буюрса дагы кийинки эфирлерде жолукканга чейин. Ассаламу алейкум.